Дүйнөдөгү баардык аял заты сулуу көрүнгүсү келет. Илгертеден кыргыз айымдары жалаң гана натуралдык каражаттар менен ар түрдүү ыкмаларды колдонуп сулуулуктарын арттырып келишкен. Бирибиз бетке кам көрүнүү сырларын, бирибиз чачка кандай мамиле кылуу ыкмаларын, бирибиз колду кантип папестеп алып жүрүү экендигин билебиз. Жана жалгыз бирөө гана сулуу эмес, баарыбыз сулуу келишимдүү болууга тийишпиз деген сезим баарыбыз деле жашаса керек. Ал эми азыр замандын өнүгүшүнө байланыштуу айымдар сулуу болуш үчүн ар кандай жеңилдетилген тейлөөлөр бар. Анын ичинен чачыңды, тырмагыңды, кирпигиңди коштуруп алсаң болот. Кыска болсо каалаган өңгө боетуп, көпкө чейин сактап калыш үчүн атайын каражаттарды колдонсоң болот. Ушулардын ичинен бүгүн биз сиздерге жасалма кирпик коштуруу боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү күндө азыр актуалдуу болуп аткан кошмо кирпик жөнүндө силерге айта кетейин дегем. Бүгүнкү күндө бул өтө актуалдуу. Көп кыздарга, эжекелерге, жаш энелерге аябай убактысын үнөмдөйт. Эртең менен жумушка кетип баратканда боенбой, эртең туруп, жуунуп, алып эле чыга берсе, дайым сулуу болуп жүрөт. Бул кирпик кошкондун зыяны деле көп жок. Эгерде жаңы үйрөнгөн окуучу кирпик чаптаган мастерлер чаптаса, көбүнчөсү алар кожага чаптап салып же лента менен өйдөрөөк кылып ачып салып ажырап алып келиши мүмкүн. Көп дайыма мындай профессионал мастерлерге туш келсеңиздер, бул абдан эле жакшы, убакытты дагы үнөмдөгөн процесс деп айтса болот. Чапталган күнү 1 сутка суу тийгизбеш керек, көп жүрүш үчүн. Так андан кийинки күндөрү кадимкидей эле жуунуп, бетти таза кармап, кирпикти да таза кармап жууп туруш керек. Кээ бир клиенттердин арасында дагы ошибочное мнение бар, что вообще эле суу тийгизбеш керек деген. Ал туура эмес. Бул как өзүнүн кирпигиндей эле уход кылып, тоже жууп туруш керек. Анткени араларына кир толуп калышы мүмкүн. Ал дагы зыян. Кадимкидей эле суу менен эле жуунуп, ким умывашка, ар кандай жидкое мылолор болот го, өзүлөрүнүн ар ким өзүнүн кожасына ылайыктуу тандап алган ухаживающий средстволор менен эле бүт баары менен эле жууна берсе болот. Только все с осторожностью, жушпаш керек. Катуу жушуп же аябай ысык суу менен жуубаш керек. Парга көп турбаш керек. Анан ар бир 2 неделяда, кто көп косметиканы көп колдонгондор, желательно ар бир 2 неделяда реставрацияга келип турганы туура да. Анткени өсүп кетет. Анан ошол эле подводка, тени бүт кирпиктин арасына толуп калат. Ар кимдин өзүнүн көзүнө жараша эффекттерди тандаш керек. Эгер кимдики узкие глаза у кого, ошолорго более приоткрывающий эффекттерди колдоныш керек. Это натуральный эффект, кукольный эффект дегендер. У кого наоборот узкий болсо көздөрү, наоборот бакыракай көздөрү болсо, алар более мындай сужающий эффекттерди эметишет да, көздөрдү более подводка, эффект стрелок жасаганча, ошолордун баарын туура тандаш керек да. Аны туура тандай албай алсаң, чын эле баары окшош болуп, баары бирдей жүргөндөй болуп калат да. Бир кирпигиңе 3 кирпик чапталса, это 3D, 4D, то же самое. 3 кирпиктен турган пучок, 4 кирпиктен турган пучок. Голливуд уже от 6 и выше, да, 6 ресничектен и выше чапталган, это уже Голливуд считается. Классика болсо 1 кирпикке 1 эле кирпик. Азыр кылып атканыбыз бул изгиб, более естественный изгиб, подкрученный эмес, более прямой. 7, 8 баштайбыз внутренний уголоктордун. Бул изгиб эң самый натуральный деп эсептелинет. Подкрученный изгиптер көп да негизи. Ошондон, например, более натуральныйраак взгляд каалагандарга ошондой более изгиб кылабыз в основном. Максимальная длина 12 кылдык и натуральный эффект кылдык. Өзүңүз дагы бакыракай экен, ошого слишком округлять этпей, более такой естественный кылдык эффект.
Объем болсо 3D, не слишком густой, аябай густой эмес, более естественный эффект, да. Ошо азыр уже акыркы кирпиктерди чаптап бүтүп атабыз. 2 саат убактыбыз кетти кирпик чаптаганга. Азыр эми 1 сутка суу тийгизбешиңиз керек. По утрам, если ар кайсы мындай уктап тургандан кийин только тарап койсоңуз эле болот, тарап. Так 1 сутка суу тийгизбей, андан кийин парга көп, если тамак кылып калсаңыз, пардан алысыраак турушуңуз керек.